биздин жаштарыбыз, айрыкча мына мектеп окуп аткан окуучуларыбыз токчулукта туулду да. Чындыгында кыйынчылыкты көргөн эмес дагы, жашоону башкача бейиш элестетип туруп, жалаң гана рахаттын аркасынан жүрүп, жанагындай рахаттандыра турган синтетик нерселерди аптекадан алып, анан зөөкүрлүк кылып, баягы видеолордон көргөн нерсени практикада аткарам деп, ушул мектептеги эрекеттүүлүк дагы деле болду, туурабы? Ошол нерселерди биз жалпы ата-энелер дагы аракет кылбасак, ал мектептин ичиндеги нерселер өздөрү эптей албайт. Бирок моюнга алыш керек, ата-энелер биз азыр мындайбыз. Балдарды мектепке киргизип коет, болду. Мен иштен келгенге чейин ушакта болсоң, келгенде келип калса, туурабы? Антпей эле биздин келечегибиз. Ал мектептин мугалимдерине керек эмес алчы. Алар өздөрүнүн жоопкерчилигине жараша гана карайт. Ошондуктан ушул нерсени балам мындай кыл. Балам мындай кыл депчи. Жеке мен мисалы өзүм мектептин балдарына ташыйсам маршруткадачы, көп ата-энелердин мындай сүйлөшүп та каласың, ушу мектеп жакты, неси жакты бай? Жакшы экен, жакшы окутат экен эмес. Саар менен 8-де балам барат экен да 5-те келет экен. Өзү иште барып келгенге чейин бала үйдө жок да. Ошосу выгодный экен, акча кетсе кетсин. Анан ал андай нерсе эмес да, ал каралыш керек. Экинчиси, мектепте не болгонун билбейбиз. Маршрутканын ичинде балдар бири-бирин жулкулап тартышса, болуша кетет. Мен балам бирөө жулкулдап коюптур, мынтип коюптур. Жулкулдайт ал нерсенчи. Ошону айттың, жулкулдаганга чейин сен не кылдың? Ал жерде сен карап кой, жулкулдап атат дештен алдын, жулкулдаганга алып бара турганга эмне кылдың? Анткени бир жерде 30 бала болсо, анын 2тасы жулкулашат, же 5тасычы. Калган 25тасы жөлө жүрөт да. Демек ал үй бүлөсүнөн жакшы тарбия алган адам. Ошондуктан бул маселеде эң негизги ролду өзүңүздөр турасыздар. Алланын алдына барганда да силер жооп бересиздер. Пайгамбарыбыз айткан, бала таза табиятта туулат. Бардыгы жакшы болуп туулат. Туурабы? Кээде өтө жакшы адамды балага теңеп айтылып коет, бул жаш баладай мүнөз бар. Эч кимге жамандыгы жок депчи. Аны ата-энеси яхут кылат, же насрани кылат. Капырчылыктын баягы илимсиздик жагына насраниге кылып коюп, христиан кылып коет, же билип туруп ишти аткарбай турган яхут сымал кылып коет деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан. Ошондуктан бул жалпы силерден суранып турган нерсе, коомго ар бирибиз өзүбүзгө тиешелүү нерселерди оңдоп кеткен болмосок, калган нерселерди иншалла Алла Таала өзү оңдоп коет.